Намаздан кийинки зикирлер боюнча жамаат менен зикир кылганда имам аятал курсинин ичинен окуйт экен. Ошондо калгандар деле иштен окуш керекпи же жокпу? Ар бир адам окуш керек. Туган аятал курси зикирлерди имам кылса ошо болот деп отура бербеңиз. Ар бир адам өзү кылуу сүннөт тугандар. Өзү айтуу, өзү окуу сүннөт. Аятал курсини өзүңүз окушуңуз керек. Ушул зикирлерди бир сабакта айттыңыз эле, кыргызча маанисин айтып коюңузчу. Субханаллахи адада ма халак фис сама ва субханаллахи адада ма халака фил ард ва субханаллахи адада ма халака байна залик ва субханаллахи адада ма хува халик Аллаху акбар мисла залик вальхамдулиллахи мисла залик ва ла илаха иллаллах мисла залик ва ла хаула ва ла куввата илля билля мисла залик. Улуу зикирлердин бири. Субханаллах деген мааниси Алла аруу зат, таза зат, эмнеден? Бардык айыптардан, бардык жетишпестик, бардык кемчилдиктерден Алла Таала аруу зат, таза зат деген сөз. Эми субханаллах деп мен Аллатан арулугун баян кылам. Канчалык? Адада ма халак фис сама дегени Алла Таала асманда канча махлук жаратса ошончо жол. Канча мен асманда канча махлук бар экен мен каяктан билем. Бирок Алла билет, ошончо жолу сага субханаллах деп атам деген сөз. Ошончо жерде канча махлук болсо жерде, ошончо жолу Алла Таалага субханаллах. Экөөнүн ортосунда канча махлук бар жаралган, ошончо. Так. Андан кийин Алла Таала канча жаратуучу махлуктарды, ошончо Алла Таалага субханаллах айтам деген сөз. Кыямат күнгө чейин эми канча будай болот, канча күрүч мен билбейм да санын. Бирок Алла Таала билет, ошончолук деп аткан. Эми айтып атасыз ушуну Аллаху акбарда ушунчалык, алхамдулиллах ушунчалык, ла илаха иллаллах ушунчалык, ла хаула ва ла куввата илля билля да ушунчалык деген сөз. Азандын дуасынын кыргызча маанисин да айтып коюңузчу. Азан айтылганда тугандар азанчы эмнени айтса ошону кайталаш керек. Макулбу? Аллаху акбар дегенде Аллаху акбар дейбиз. Ашаду ла илаха иллаллах, ашаду ла илаха иллаллах дейбиз. Ашаду анна Мухаммаду расулуллах, ашаду Мухаммаду расулуллах. Албетте хайя ала сола дегенде ла хаула ва ла куввата илля билля. Хайя ала фалах айтканда да ла хаула ва ла куввата илля билля. Кийин Аллаху акбарды айтканда Аллаху акбар дейбиз. Ла илаха иллаллах, ла илаха иллаллах дейбиз. Демек канча жол айтса ошонун ичинен кайталап турабыз да, анда бүткөндөн кийин азандын дуасын окуйбуз. Аллахумма робба хадихи давати тамма вассалатил каима ати Мухаммаданил васила вал фадила ваб'атху макаман махмудан лади вa'адта. Пайгамбарыбыз айтат, ким ушуну айтса, халлат лаху шафаати, ага мен шафаатым сөзсүз насип болот дейт. Пайгамбарыбыз айткан, ким ушул сураганда мага васила сурасын угуп алыңыз. Аллахумма я Аллах робба хадихи давати тамма, ушул толук даваттын робусу. Азан толук дават. Себеп Аллаху акбар деп Алланы улуктап атканда, ашаду ла илаха иллаллах деп таухидти баян кылып атканда, ашаду анна Мухаммаду расулуллах деп рисалат, пайгамбарыбыздын пайгамбарчылыгын баян кылып атканда, тугандар бул толук дават бул. Робба хади даваттан. Вассалатил каима дегени тургузда турган намаз, ошонун робусу. Же болбосо салатыл каима экинчи мааниси ушундай бар. Бул каима яни даима. Эч ким буну жокко чыгара албайт, түбөлүктүү деген сөз. Ушундай намаздын ээси деген. Ати бергин. Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам пайгамбарга василаны бергин деп сурап атабыз. Васила деген эмне? Васила деген Аллага жакындаганга себеп болгон амалдардын баары васила деп коет. Бирок бул жерден мурат пайгамбарыбыз василаны айткан, бейиште эң улуу даража бар экен. Алла Таала бенделеринен бир адамга гана берет экен, ал пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам. Эң улуу мартабалуу даража. Вал фадила дегени кандай? Бардык махлуктан артыкчылык пайгамбарыбызга. Ва бa'асу мақаман махмуда. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламды, я Алла эртеге кыямат күнү жаратканда мақамил махмуд дейт.
макталган макам да тирилткин деп атабыз. Ал кайсы десе шафаатул кубра, аш-шафаатул узма, эң улуу пайгамбарыбыздын адамзатка болгон жакшылыгы шафааты. Кафырына дагы, мусулманына дагы, пайгамбарына дагы, үмметіне дағы бардық адамзатқа пайғамбарымыздың ертеге есеп кітеп башталсын деген Алла Таалаға ортоға түшет. Ортоға түшүнүн аты шафаат деп айтылат. Ошону макамы Махмуд дейт. Эмне үчүн макамы Махмуд? Макталган макам дегени алгачкы кийинки адамзаттын бардык пайгамбарыбызды мактайт да. Ал күн пайгамбарыбыз гана берет. Ошого сен убада бергенсиң, я Алла, мына пайгамбарыбыз, мына азандын дуасы мынандай терең, ушундай маанилүү, ушунча нерсе суралат тугандар. Алла убадасына каршы чыкпайт.